4 баласын үйлөндүрүп, баарын өз жайына койгону менен Бактияр Ахмедовдун балдары бир короодо өз-өзүнчө жашашчу. Сентябрдагы каргашалуу окуяда үй толук жарактан чыккандан бери айрым үй бүлө мүчөлөрү кичинекей тар бөлмөдө, кээ бири контейнерде күн кечирип келген. Эми минтип көптөн күткөн убакыт келип бардыгы кайрадан чогулушту. Яңы үйгө. Бул күндү үйдүн секелек кызы өзгөчө күттү. Жаңы турак үйгө көчүп киребиз дегенден баштап майрамдарда гана кийчи көйнөгүн даярдап койгон. Ата бабадан келаткан жөрөлгөнү карманып, жаңы үйгө нан менен киришти. Каным бисмиллахиррахманиррахим, келгиле мана балдарым жаңы үй. Чынында жаңы үй салынат дегенде үй бүлө мүчөлөрү мындай чоң уйлуу болобуз деп ойлогон эмес. Аянты 100 чарчы метрден ашык болуп, кенен бөлмөлөр жана эң башкысы суусу үйдүн ичинен чыгып, бардык шарттар менен. Мана коридор, мана эшиктерди көрсөңүздөр, бардыгы жакшы, качествосы высший. Баткендеги курулуп бүтүп колдонууга берилип жаткан 332 үйдүн бардыгы дал ушундай шартта. Ичи сыртынан жылуулатылып, анан каса тургундар дароо кирип жашаганга даяр. Ар бир үйгө суу киргизилип, суу ысытуучу жабдыктар орнотулган, жуунуучу бөлмөлөр дагы бар. Келиң мана мына экенсиз, мана могу жерден көрүңүз, мана ванна. Словения көр, мурдакы үйдө мындай ванна деген бизде болгон жок айрымда. Могу жерде ысык суу, соғук суу мана бардыгы мана арыстандар. Курулган үйлөрдүн сапатын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өзү көрүп чыкты. Лелек районундагы 2 айыл, Баткен районунун 5 айылын кыдырып, чек арадагы жаңжалдан жабыркаган үй бүлөлөрдөн кабар алды. Эми бир гана биздин көйгөй жерибизди айта кетейин. Бизде ушул Миңгөрүк айылында биздин мектепти эртелетиш керек. Медпунктубуз өзүңүз көргөнсүз тоодун башында турат. Аны жасатышыбыз керек. Основной анан жол. Социалдык объектилерге эми кирише баштайбыз. Жолду дагы киришебиз. Буюрса эми тынччылык болсо, сиздерге баарыңыздарга рахмат. Эми сабырдуулук менен чыдап күтүп турдуңуздар. Сэндвич панель менен болгондо чала бүтүрүп берип коймокпуз. Анан жок, ушундай бетон, анан кирпич менен мокрый процесстер болот экен. Строительдер да бакчылар кышында баштап калышпады. Анан эми азыр ирети менен баары бүтүп атат. Баткен районундагы Капчыгай айылында бардыгы ол 70 кожолук бар болгон болсо, алардын баары коогалаң учурунда талкаланып жок кылынган болчу. Өлкө башчысы бул айылды кайрадан куруп, башкы план иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Бүгүнкү күндө 70 үйдүн 10 чактысы курулуп бүтүп калды, ички жасалгалары бүтүп, жашоочулар кирип жашаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми айылдын башкы планына ылайык март айында көчөлөрдү асфальттоо иши жүрөт. Анда жол чекесиндеги жөө адамдар үчүн тротуар, суу агып өтүүчү арыктар жана көчөлөрдү жарыктандыруу кошо каралган. Кыскасы, мурдагы Капчыгай айылы эми жаңы курулган шаарчага айланат. Бардыгыны жай-жайына коюп аткандыгына бардык эл кубанычта, буюрса келип жатышаттар. Эми акырындап бардык келип атат. Мектеп жоктугуна байланыштуу балдары окугандар гана Баткенде, шаарларда туруп турат. Жакын кыракта школдор бүтүп калса бардык келет деген ойдобуз жаз айларында. Ал эми Достук айылында 80 үй болсо, анын жарымы жаңжалда талкаланган. Ушул тапта алардын 40% бүткөрүлүп колдонууга берилди. Калган үйлөрдө бир эле учурда жумуш кызуу жүрүп, чатыры жабылып, ички жасалгалары башталды. Бардыгыбыздын оюбузду жакшы күндөргө, жакшы максат муратка жеткизсин. Şu alıştan gelip bizi şuntup sıraganlarınızlarga çoğun rahmatlarda aytan bardığınızlarga işimizlerge gelip olsun. Rahmat. Касиет апанын өрттөнүп кеткен үйү айылдын чеке жагында болчу. Жергиликтүү бийликтин чечими менен чек ара сызыгына жакын жердеги бир топ үйлөр айыл ичиндеги коопсуз жайларга көчүрүлдү. Коогалаңдан кийин чочуп калышкан айылдыктар бир калбай туулуп өскөн жерине кайта баштады. Кудайыма шүгүр, элимди, журтумду туулуп өскөн ата бабам мазарда жатат бардыгы. Biz taştabayız, bir karış yerimizi biröge berbeyiz dağın. Buyursa şette жашайбыз, şette öndük, östük, çoğoyduk. Бүгүнкү күнгө карата жалпысынан 332 турак үйдүн курулушу толук бүттү. Жарактан чыккан 418 үйдүн калганын жаз айынын алды менен аяктоо пландалууда. Курулуучулар экиге бөлүнүп иштеп, айрым үйлөрдө ички сырткы жасалгасы бүткөрүлүп жатса, башкаларында шыбак алып, жылытуу түтүктөрү орнотулууда. Баткен областы боюнча биздин архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгы ошол ар бир райондо курулуп жаткан жеке турак жай үйүн көзөмөлгө тыкыз жүргүзүп жатабыз. Мына өзүңүздөргө көрүнүп жаткандай эле азыркы биздин сейсмопояс менен колоннабыздын калындыгы 35 см болуп эсептелинет. Мындан тышкары биздин кладка деп коебуз, бул кирпичтерибиздеги 1,5 кирпичтен коюлуп атат. Баягы үйдүн жылуулугундагы дагы качествосуна дагы такталыш үчүн. Андан тышкары
Бул жерде биздин ошо архитектуралык долбоордун чечиминин негизинде гипсокартонду мамлекеттик стандарттан өткөн, атайын текшерилген гипсокартонду кабыл алып, ошо менен обшивать этип атабыз. Себеби дегенде бул үй эми баягы айыл жергеси болгондон кийин жайкысын салкын болуп, кышкысын жылуу болуштун дагы бирден бир кесепетин ойнойт. Андан тышкары жеке турак жай үйлөрүндө плита деп коет, биз бул плита перекрытие деп коебуз. Бул плитаны ушул бардыгы болуп 103 шарчы метр үйгө коюлган плита болуп эсептелинет. Башкы подряддык уюм тарабынан жумуштарды аткарууга 33 субподрядчы тартылган жана 2000ге жакын куруучу иштеп жатат. Курулуш материалдары болсо толук жеткирилген. Баткен районунда жумуш жакшы жүрүп атат. Ал эми бул Лелек районунда болсо бир аз акырындап. Себеби бул баягы чек-арага жакын, борбордон алыс болгондуктан курулуш материалдарын ташып келүүдө кыйналышты. Анан быйылкы жылга күн өтө аябай суук болгондугуна байланыштуу бир канча убакытка айласыздан токтоп турушту да. Баткен облусунда иш сапарынын алкагында Акылбек Жапаров турак жайларга гана эмес, Аксай айылынын обочодо жайгашкан каргашалуу окуя учурунда курман болгон ишкер Матис Надыровдун тоок фермасына барды. Коогалаңдан фермадагы материалдык чыгым 40 миллион сом деп эсептелген. Буга чейин ишкананын 9 миллион сом насыясы жоюлсун деген чечим чыгарылган. Министрлер кабинетинин төрагасы бул жолу дагы апасы менен ишкерликти улантууга аракет жасап жаткан Адилетке жолукпай кете алган жок. Баткен облусунда эмес, Кыргызстанда, Борбордук Азияда аты чыккан жакшы бир ишкерлерден болду. Жакынкы күндөрү турак үйлөрдүн баары бүтсө, бир күн токтотпостон жол салууну, көчөнү көрктөндүрүү, жарыктандыруу иштерин баштоо зарыл экендигин Министрлер кабинетинин төрагасы Баткен облусун калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынында дагы белгиледи. Ар бири боюнча финансылык документтерди, отчеттордун баарын камдап, мына 86 үй калды да. Бир айдын ичинде мына сиздин милдетиңиз, губернатордун милдети, жердеги жергиликтүү бийликтегилердин милдети. Ошо үйлөрдүн ээлерине кол койдуруп, алып, мына бүтүрдүк, мына момча болду, претензиялары жок. Баарын эми даярдап коюңуздар. Ушундай таптакай жакшы жумушту аткарып, президенттин тапшырмасын аткарып алып, анан кийин башыбызды жерге салбагандай болобу. Эми жашоочуларга турак жайларды куруп берүү менен катар эле жаңжал учурунда жабыркаган 269 ишкерлик жайларды, жашоочулардын таланып тонолгон учураган мал жандыктарын жана унаалардын ордуна коюп берүү маселеси каралды. Мал жандыктарга жана автоунааларга келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу максатында республикалык бюджет эсебинен каржылап берүү үчүн Финанс министрлигине көрсөтмө берүү менен көмөк көрсөтүүнүздү суранам. Экинчи маселе бул ишкерлер боюнча 177 ишкерлерге компенсация төлөп берүү үчүн райондук жарандык коргоонуу комиссияларынын актыларына ылайык мамлекеттик комиссия мүчөлөр тизмени бекитип берүүнүздү суранам. Облустук комиссия тарабынан тийиштүү акты бекитилген. Эл менен жолугушуу учурунда айтылган сунуштарды унутта калтырбай, Акылбек Жапаров облустун ишкерлери менен баарлашууга убакыт бөлдү. Жергиликтүү айрым ишкерлердин кайра калыбына келтирүү боюнча арыз муңдарын өз ооздорунан укту. Ар бир объектти эме утат да, башка объект. Жок, ошо 300 миңден берсеңер восстановление кыласыңар. Ошол менен ремонт кыласыңар. 300дөн 3 алсаңыз 1 миллион аласыздар. Ремонтко жетсе, оборот 15 миллион ба? Жанагы 5 жылга берели. Сизге дагы оборотуна жардам беребиз, бирок жана стройкаңызга дагы жардам беребиз. Иш сапарынын алкагында Акылбек Жапаров Баткен облусундагы жетекчилерге кызматтык унааларды тапшырды. Автоунаалар Кадамжай районунун акими, Сүлүктүү, Кызылкыя жана Баткен шаар башчыларына берилди. Ойлогон ойлорду, өкмөт бекиткен программаларды турмушка ашырууда сиздердин ордуңуздар эң бийик жана эң чоң. Анан барып отуруп ошо президенттин аброюна жешек келет, алар эл өзү ыраазы болот да. Мына ошондуктан мындан ары муну ага туугандыга кызмат кылыш үчүн эмес, жеке өзүңүздөргө, ошо райондордун, ошо шаарлардын жетекчилерине шарт түзүп берип, экономиканы башкарууда, ошо жанагы мен айтып аткан техникалардын баарын иштетишин дагы биздин өкүлчүлүктөрдүн
мүмкүнчүлүктөрү кеңейиш керек. Айта кетсек, президенттин иш башкармалыгы тарабынан район жана алыскы аймактар үчүн чет элдик Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү 90 унаа сатылып алынган. Айжан Омолдошова, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.